Лондон сүйлөйт, BBC дүйнөлүк кызматы. Саламатсыздарбы? Ободо BBC'нин бул аптада болуп өткөн башкы эл аралык жана жергиликтүү окуяларды талдаган жыйынтыктоочу программасы. Аны мен Эланора Сагындык кызы алып барып жатам. Өтүп бара жаткан жуманын эки негизги окуясына алдыда сереп салып беребиз. Анын биринчиси Афганистандагы соңку кырдаал жана анын Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга болгон таасири. Хаосту бул опухолду Орто Азия мамлекеттерине жайып, андан ары анан баягы максат Кытай, Россия жана Иранга жаюу. Ал эми экинчи тема бул Кыргызстандан Орхан Инандынын уурдалып кетиши. Теги түркиялык, бирок Кыргызстандын да жарандыгын алган Инандыны Түркиянын атайын кызматы Бишкектен уурдап кеткени бул аптанын эң эле резонанстуу окуяларынан болду. Башкы өлкөнүн атайын кызматы Чаламан жак түшүндө эч нерсени тоотпой, эч бир мыйзам сыйлабай уурдап кетип жатканы абдан бетке шапкандай болду. Алды менен ушул күндөрү Кыргызстанда күндүн башкы темасы болуп жаткан чек ара маселесине кайрылсак. Баткен облусунун Лейлек районунда кече кыргыз чек арачыларына тажикстандык чек арачылар кол салды деген маалыматты Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы да тастыктады. Болуп өткөн окуя боюнча бүгүн түштөн кийин дагы тиешелүү жетекчилер сүйлөшүү, тактоо иштерин уланткан. Чек ара кызматынын маалымдоо бөлүмүнүн майору Асыл Керимажиев BBC'ге буларды айтып берди. Ага суроолорду кабарчыбыз Абдыбек Казиев узатты. Тажик чек арачыларынын Кыргызстан чек ара кезметине куралдуу кол салуусунун жыйынтыгында 1994-жылы туулган чек ара кызматынын аскер кызматкери сержант Хуснидин Хаджиев каза болгондугун маалымдайт. Чек арачынын өлүмүнүн жагдайлары такталып жатат. Азыркы учурда алдын ала алынган маалыматтарга караганда тажик тараптан да каза болгондор жана жарат алгандар бар. Окуя болгон жерде Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча баш камалдын башчысы полковник Каялбек Төлөнбаев жана күч структураларынын жетекчилери иш алып барышууда. Келип чыккан окуяны териштирүү максатында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу уланууда. Эскертип кетсек, кечээ 2021-жылдын 8-июлу саат 17:00 Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагындагы Чашма Гилдан ашуусунда Кыргызстандын чек ара кезмети күтүүсүздөн Тажикстандын чек арачылары тарабынан кол салууга дуушар болуп, аскер кызматкерлеринин ортосунда ок атышуу орун алган. Учурда чек ара өкүлдөрүнүн Кыргызстан менен Тажикстан чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп жатат. Ошол жолугушуусунун жыйынтыгында сөзсүз кошумча маалыматтар берилет. Чек ара кызматынын маалымдоо бөлүмүнөн майор Асыл Керимажиев BBC'нин суроолоруна жооп берип, Баткендеги кырдаал боюнча тааныштырды. Анда эмесе берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. АКШ президенти Джо Байден Афганистандан Америкалык аскерлерди чыгаруу операциясы 31-августта аяктайт деп билдирди. Афганистандагы согушту башкарган АКШнын 4-президенти Америкалык аскерлердин ыкчам чыгып кетип жатканын актап, алардын өмүрүн сактап калып жатканын айтты. Байден бул билдирүүнү жасап жатканда Талибандын согушкерлери бүт өлкө боюнча чабуулга өтүп, улам жаңы аймактарды каратып алууда. Байден ушул жылдын башында 11-сентябрга чейин бардык америкалык аскерлерди Афганистандан чыгарып кетүүнү буйрук кылды. Ал ошол эле убакта Талибандын 75 000 согушкери бар экенин, ал эми Афган армиясынын 300 000 ооган аскери бар деп, талиптердин аларга күчү жетпейт деп айтты. Алдыда кыргызстандык эксперт Нурбек Муктар менен Афган жана коопсуздук темасын улантабыз. Ал буга чейин Афганистандын өзүндө жашап келген. Андан биз бул өлкөдөгү кырдаал жакын арада канчалык өзгөрөт деп сурадык. Афганистанда 2011-2013 жылдары иштедим. USAID'дин инфраструктура проекттерин ишке ашырган компанияда иштеп, жол салуу, канал тартуу, суу чыгаруу, мектеп салуу, аэропорт салуу өңдүү инфраструктуралык проекттерди ишке ашырдык. Афганистандын түштүндө дээрлик бардык шаарларында болдум десем жаңылышпайм, чыгышына түштүгүнө чейин. Азыр Афганистанда кырдаал аябай оор, күн өткөн сайын курчуп баратат. Бул борбордук бийликке каршы курчуп, ал эми талиптер болсо күн өткөн сайын подконтрольный өзүнө контролундагы территорияларды көбөйтүп, жаңы шаарларын басып алып, баягы күн өткөн сайын күчтөнүп баратат. Биз иштеп жүргөн жылдары эле бир 50-60% контролдочу. Бул кандай болот эле? Бул Афганистан шаарларында борбордук бийликтин мыйзамы иштечү, конституция иштечү, анткени бул шаарларда милиция болот эле, армия болот эле, НАТОдун базалары болот эле. Ошон үчүн баягы талиптер бул шаарларга
убактылуу бир сокку уруп, бирок артка чегинип кетип ушундай кылып турушчу. Бирок бул шаарларды ала алышчу эмес да. Ал эми шаардын сыртына чыкканда эле баягы талип зона деп коечу, талиптердин зонасы башталчу. Элдер болсо мыйзам менен эмес, по понятиям жашап, керек болсо Кабул менен Кандагардын ортосунда чоң трасса бар. Ошол трассада дагы талиптер өзлөрүнүн шлагбаумдарын коюп коюп, ошол жерден өткөн машиналарды өзлөрүнүн понятиясы менен, түшүнүгү менен тосуп, ошол жерден бензовоздордун отметкасын алып, ушундай кылып турат эле да. Эми ситуация Афганистанда курчой берет, күн өткөн сайын талиптер уже күчтөнүп калды. НАТО болсо базаларын жаап атат. Азыр бир канча эле базасы калды, 3000 солдаты калды. Бул сырткы күчкө аябай көнүп алган, ошого үмүт байлап алган Афганистан үчүн, Афганистан эли үчүн бул аябай чоң сокку. Ал эми бул талиптер үчүн бул аябай чоң үмүт, бул бир кубаныч десем жаңылышпайм. Күн өткөн сайын бул абал курчуй берет. Бир 3-4 айда талиптер бир Кабулга жетип калса, мисалы мен таң калбайм. Кече жакында өткөн Москвадагы сүйлөшүүлөрдө талиптер Борбор Азия өлкөлөрүнө тийишпей турганын айтты. Анан буга канчалык ишенсе болот? Талиптер Орто Азия мамлекеттерине кошо албайбыз деди. Бирок бул талиптердин эле чечиминен көз каранды эмес, башка улуу державалардын дагы үчүнчү күчтөрдүн да чечимине көз каранды. Анткени дүйнө жүзүндөгү саясат тез өзгөрүп атат, дүйнө жүзүндөгү күч балансы тез өзгөрүп атат. Ошого жараша Афганистан сценарийи дальше өрчүйт. Талиптер буга чейин өзлөрүнүн күчүн, энергиясын борбордук бийлик менен, Кабул менен, НАТОнун аскерлери менен согушуп, ошолорго жумшап келген болсо, эми Афганистан толук контролго алгандан кийин бул күчтү сыртка башка өлкөлөргө каршы колдонбойт деп ким кепилдик бере алат? Ал өзүнчө бир маселе. Мисалы, акыркы 1 жылда Түркменистанга 2 жолу булар кол салышты. Керек болсо кээ бир райондорун басып алып, чек арачыларын өлтүрүп, ушундай бир иш-чараларга барышты да. Мындан ары Тажикстан, Өзбекстан, Түркменистан чек аралары тынчыбайт десем жаңылышпайм. Дайыма мындай ок атышуулар, мындай проблемалар бат-баттан болуп турат болуш керек. Экинчиден, Афганистанга талиптерден тышкары Аль-Каида уюмунун жихадисттери келди. Акыркы 3-4 жылда аябай көп ыргытылды Афганистандын түндүгүнө. Азыр көп отурукташты. Анан буларды ким алып келип атат жана кайсы максатта алып келип атат? Бул өзүнчө бир чоң бир маселе. Өзүнчө бир чоң бир проблема десем да болот. Булардын аркасында турган үчүнчү күчтөр, булардын максат баягы Орто Азия мамлекеттери эмес. Бул Орто Азия мамлекеттери аркылуу Россия, Кытай жана Иран болуп эсептелинет. Орто Азия мамлекеттерине баягы бул Афганистанда болуп аткан хаосту, бул опухолду Орто Азия мамлекеттерине жайып, андан ары анан баягы максат Кытай, Россия жана Иранга жаюу бир максат көздөп атышат да. Ошондон улам Орто Азия мамлекеттери негизинен бул Кытай, Россия мамлекеттери менен чогуу ОДКБнын алкагында чогуу иштешип, бул чек араны аябай бекемдеш керек, аябай сак болушубуз керек. Булар ар кандай террористтик акттарга барышы мүмкүн. Баягы Баткен окуясы 99-жылкы болгондой ошондой бир иш-чараларга барышы мүмкүн. Ар кандай нерселерди уюштурушу мүмкүн да. Ошондон улам Орто Азия өлкөлөрүнүн спецслужбалары өз ара жакшы иштеши керек. Маалымат алмашуу, бири-бирине жардам берүү, мындан ары тез болуп, ынтымактуу иштеши керек да. Кыргызстан коопсуздук жаатында жакын күндөрү эмнеге даярданыш керек деп ойлойсуз? Кудайга шүгүр, Кыргызстан менен Афганистандын ортосунда буфердик зона бар, Тажикстан. Бизге түздөн түз бир проблема жаратпаса керек. Жалгыз гана жанагы жокерлер, партизандар бир кирип, Тажикстанда беспредел көбүрөөк да, баягы мыйзамсыздык көбүрөөк, баягы контроль азыраак дегендейчи. Ошондон Тажикстандан өтүп биз жакка тоолордон Баткен тарапка ушундай өтүш мүмкүн, бир риск бар. Бирок аларга даяр турушубуз керек. Атайын кызматтарыбыз тыкыр иштеп, ошолорго каршы иш-аракеттерди, иш-чараларды өткөрүш керек. BBC толкунунда эксперт Нурбек Муктар болду. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Ооганстанда түзүлүп жаткан кырдаалды Кыргызстан үчүн тышкы коркунуч деп билдирди. Анын айтымында бул өлкөдөн качкындар келиши күтүлүүдө. Ошондой эле ар кандай террордук экстремисттик уюмдар баш көтөрүп баштады. Талиптер өлкөнүн аймагын теңин өзүнүн көзөмөлүнө алды деп айтылууда. Талибандын чабуулуна туруштук бере албай, Афганистандагы 1,5 миңдей өкмөттүк аскер чек араны кесип, Тажикстанга жан сого издеп келгенин агенттиктер жазууда.
Афганистан темасын улантабыз. Бул өлкөдөн АКШ аскерлери чыгып жаткан чакта Афганистанга Кытайдагы кызыгуусун арттырып турган чагы. Кытай бир кур бир жол аттуу демилгесине Афганистанды да камтууну көздөп жатканы айтылууда. Ошондо бул өлкөдө кандай долбоор аткарылышы мүмкүн? Бул суроо менен продюсер Акчолпон Койчиева эл аралык маселелер боюнча эксперт Марат Мусиралиевке кайрылды. Бул жерде мындай да, америкалыктар биринчиден өтө эле шашылыш түрүндө өзүн армияны алып чыккан атат да. Алып чыккандан кийин эки жак бети бар да, любой монетанын эки жак бети бар. Бир жак бети кытайлар үчүн жакшы, что эң күчтүү конкурент душманы кетти ошол өлкөдөн. А экинчи жак бети, что эми туруктуулуктан ажырагандан кийин биринчи кезекте коопсуздук маселени чечиш керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчи кезекте кытайлар коопсуздук маселени чечет, же азыркы бийликте турган Афганистандын расмий өлкө менен, же эгерде талиптер бийлигине келсе, анда талиптер менен сүйлөшөт. Коопсуздук маселени чечкенден кийин анан ушу сиз айткан демилгесин ишке ашыра баштайт. Афганистанга бир эмес 3 вариант жолу бар да. Бирөө Пакистан аркылуу, это Кашгар-Гилгит Каракорум шоссе бар да. Бирок ал жерде 2010 жылы жер көчкү болуп, 20 чактуу километр жолду тосуп, ошол жерде Атабат деген айылдын ордуна азыр көл болду да, жол тосулду. Бул тосулган жолду эптеп тоннелдерди салып, пока мындай чеги менен транспорттук каттам жүрөт. Экинчиси Вахан коридору аркылуу тоолор өтө эле бийик, бирок зато ортосунда эч кандай башка өлкө жок, түздөн түз Кытай Афганистан менен 76 километрлик жалпы чегара бар да. Ошол жерден алар биринчи кезекте Волс өткөрдү да. Волс это волоконный оптическая линия связи. Анан ушу Волсту Бадашанга чейин өткөрүп, ушу регионду, Афганистандын регионго интернет өткөрүп койду да. Интернет албетте Кытайдан келет. Вот. Эми эгерде ушу коопсуздук мамилени чечсе, андан ары мен ойлойм, вариант 3 эле вариантты аткаранга аракет кылат, же Бадахшан аркылуу, же Пакистан аркылуу, же Чон Алай аркылуу, ушу 3 вариантты может быть өндүрө баштайт. Но пока биринчи кезекте коопсуздук маселе чечмейинче, мен ойлойм, кытайлар анчалык көп активдүү күч аракетин көрсөтпөйт. Балким азыркы учурда параллелдүү түрдө аракет жүрүп аткандыр, бирок биз деген маалыматтар боюнча Кытай мына бир нече жылдан бери Пешавар менен Кабулду жол менен байланыштыруу сыяктуу долбоорлорду тымызын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан экен. Кээ бир басылмалар Financial Times кеси жазып чыккандай. Ал эми ошол Афганистанда орношуу Кытайга эмне берет? Ну, Афганистан Кытай үчүн керек да, себеби Кытай уже Афганистандын тегерегинде бардык өлкөлөр менен жакшы мамиледе турат. Пакистан менен жакшы, бирок Пакистан менен Афганистандын ортосунда мамиле анчалык өтө жакшы эмес. Иран менен жакшы, Ирандан нефть, газды алганга аракет кылат. Борбордук Азиянын өлкөлөрү менен жакшы да. Ошон үчүн эгерде Афганистан менен деле мамилени жакшы түзүп, ошол жерде коопсуздук маселени чечсе, анда кытайлар үчүн Түштүк Азиядан же Борбордук Азиядан газ менен нефтин алып чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Башка кен байлыктарды деле кытайлар ишке кире алат. Биринчиден бул жерде мындай да, жакын арада Кытай батыш өлкөлөрү менен Тайвань үчүн кагылышы мүмкүн. Эгерде Тайвань үчүн батыш өлкөлөрү менен Кытай кагышып кетсе, анда батыш өлкөлөр Тайвандын флот, Кытайдын кемелерди океандан өткөрбөй коюшу мүмкүн да, блокирование кылып. Ошон үчүн ошо мындай сценарийдин алдында кытайлар алдын ала өзүнүн тегерегинде бардык өлкөлөр менен кургактыкта жайгашкан жолдорду жана жаңы жолдордун долбоорун ишке ашыранга аракет кылат да. Кытай Афганистанда экономикалык пайданы гана көздөйбү, же кантсе дагы аскердик саясий таасирге дагы умтулабы? Ну, саясий, конечно, биринчи кезекте коопсуздук да, себеби Синьцзян менен катташат да. Анан ушу Синьцзянда анчалык акыбал деле, ну, эми акыркы 5-6 жылдан бери уже эч бир кагышуу деле болбой калды да, бирок коркот да. Себеби ошол эле Синьцзяндын бир топ кишилер Сирияга, Түштүк Азияга, бир топ террористтик коомдорго барып катышты да. Ошон үчүн биринчи кезекте кытайлар, мен ойлойм, биринчи кезекте коопсуздук маселени чечет да. Мындай кишилерди карамаганга же контролго алганга аракет кылышат. Ушул маселени Талибан менен же Афганистандын расмий түрүндө өлкө менен чечсе,
Андан кийин уже экономикалык долбоорлорду деле ишке ашырганга аракет кылат. Эксперт Марат Мүсүралиев Кытайдын Афганистандагы кызыкчылыгына себеп саап берди. Сиздер тыңдап жаткан BBC радиосу эми эл аралык бүгүн орун алып жаткан башкы жаңылыктар менен тааныштыра кетели. Бангладештин борбору Дакка шаарында азык-түлүк иштетүүчү фабрикада чыккан өрттөн кеминде 49 киши каза тапты. Бейшемби күнү орун алган өрт учурунда фабрикада жүздөгөн жумушчулар иште болгон. Түндүк Корея терс натыйжалары болушу мүмкүн деген негизде COVAX аркылуу бекер берилүүчү 2 миллион дозалык AstraZeneca вакцинасынан баш тартканын Сеулдагы улуттук коопсуздук боюнча институтунан билдиришти. Ага ылайык Пхеньян орус вакцинасына көбүрөөк ишеним артып жатат. Буга чейин Түндүк Корея натыйжасы аз деп Кытай вакцинасынан да баш тарткан. Pfizer-BioNTech компаниясы Европа, АКШда жана Азия өлкөлөрүндө ковидке каршы 3 этаптуу вакцина саюуга уруксаат сурап жатат. Вакцина өндүрүүчү компания 3 жолу эмдөө коронавируска каршы антитолкууларды 10 эсеге көбөйтөөрүн айтууда. Өтүп бара жаткан жумада Орхан Инанды темасы дагы башкы окуялардан болду. Бир айдан ашык дайыны чыкпай жаткан Орхан Инанды Түркияда экени 5-июлда белгилүү болду. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өзү бул тууралуу ырастап, ал түрк атайын кызматы тарабынан Бишкектен алынып келингенин айтты. Кыргызстанда Орхан Инанды кыргыз дагы жаран экени айтылып, аны эмнеге башка өлкөнүн күч түзүмдөрү алып келет деген суроолор коюлууда. Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды BBCге жолдошу тууралуу интервью берген. Азыр ошондон уга кетели. Ага суроолорду кабарчыбыз Абдыбек Казиев узатты. Türkiye'ye getkende bizim hazır Türkiye'de emde bulut bilbeyim. Özünün süretini görsünüz. Kanday muamele gördü bilesiz de. Bu yakta Orhan Bey'in süreti köp yerde basıldı da bilindi. Şu an ben görüyorum 10 kilodan aşık beri de kilosu düştü. Beti Caman oldu, Nasran Yasucu. Kolu munday şişken Turat yani süretinde. Başkaca malumat yok da. Ben ayakta çalıp da hiç kimden tapalbayım Orhan Bey'di. Ayakta ona emne bulut Kuday bilet. Sizdin жолдошуңуз дайынсыз кетти дегенден мурун кандайдыр бир шектенүүлөр, ус сыяктуу иштер болуп кетиши мүмкүн деген маалыматтар бар беле сиздерде? Çok bizge aytkan çok da. Biz aman esen jürdük da bu yakta. Aldı aman esen jürdü. Ofiskine bardı. Anan geçinde gelse baykeler menen uçuraştı, alar menen çay içti. Dostları köp de Orhan Bey'in bu yakta. 26 yıl yaşadık biz bu yakta. Anın nemesi dostları köp. Ataninlerden, cedekçilerden, bir Kırgız elinden dostları köp da. Orhan Bey siyasi kişi emez. Siyasi politik kişi emez. Özünce bilim beru cümüşü bolgon bir kişi özünce muallim sapatın cetekçisi. Şunday cümüş kıldı da. Ben hazır Orhan Bey Kırgız jaranı. Bul boyunca ben birlikten Orhan Bey'i kayra alıp gelişini kütüğümde. Şunu soranamda. Birlik degende şunu kılışı gerek de. Özünün caranını kanday cibiret. Başka memleket özünün caranı bul kişi. Ben köp ümit kıldım da. Bu yaktaki cedekçilerden köp ümit kıldım. Burok Orhan Bey de işendi. Orhan Bey'in familyası inandı. İnandı degen işendi degen. Biz üy bölümenen işendik. Şartımız bar bolçuda başka memleketi ketsek bulut. Burok Orhan Bey köp işendi bu yakta kaldı. Kalam dep ayıttı. Kırgızları, Kırgızistan'ın köp ayavay süydü. Kuday bilet bilbeyim bundan keyin. Burok ben Türkiye'de kolumuzdan eş nerse gelbeydi. Türkiye'de bizim nememiz yok da. Yani Orhan Bey kanday muamele kılınadı. Ana Bilal Bay bizde. Çünkü Türkiye'de türmede köp kişi var şunday. Orhan Bey bu yakta bilinet kişi. Burok Türkiye'de terörist hep atalan kişi. Şunday neme ayıttılar da Orhan Bey'di. Kırgız бийлиги анын ичинде президент Садыр Жапаров баш болуп, колдон келишинче бардык аракетти жасайбыз деди. Ошол жооп сиздерди ишендирдиби, ынандырдыбы? İşendir da, конечно işendim, küttüm, ümit kıldım. Probleminiz bolsa geliniz, ayıtınız dep ministerlikten şunday ayıtıştı. Biz Orhan Bey'di bilebiz, bizim baldarımız sizde okuyut, aman esen bulut. Birinci meselemiz Orhan Bey'in tabılışı dep şunday bana köp ümit verişti. Orhan Inandын жубайы Рейхан Инанды BBC толкунунда болду. Буга чейин дүйнө өлкөлөрүндө башка өлкөдөн адам уурдап кетүү көрүнүштөрү да болгон. Алар кандай жагдайда орун алган жана эл аралык укук жактан алганда мунун кандай кесепети бар? Дүйнө чабыт уктуруусунан коомдук ишмер Алмаз Окин жана журналист Азимжан Ибраимов талдашат. Саламатсыздар. Мына эл аралык билим берүү
тармак мектептеринин жетекчиси Кыргыз Республикасындагы Түркия Республикасында жараны Орхан Инанды мындан бир ай мурун дайынсыз жоголуп кетип, абдан коомчулуктун бүйүрүн кызытып, ар кандай форматтагы талкуунун бутасына алынган эле. Кечээ Түркиянын президенти Эрдоган ошол Орхан Инандыны Түркиянын чалгын кызматы таап келип, анан аны Түркиянын сотуна берди деп жар салгандан кийин коомчулук абдан катуу нааразы болуп, кыргыз коомчулугу намысыбызга шек келди, суверенитетке доо кетти. Потом Кыргызстандын жаранын Кыргызстандан башка өлкөнүн атайын кызматы чаламан жак түшүндө эч нерсени тоотпой, эч бир мыйзам сыйлабай уурдап кетип жатканы абдан бетке чапкандай болду деп намысына келип нааразы болуп аткан кези. Анан эми бул негизи эле адам уурдоо, эл аралык укукта дагы ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамдарында дагы абдан оор кылмыш болуп эсептелинет. Катуу жазага жазылына турган кылмыштарга, анан бул мамлекет оңой менен чыдабай турган абдан дароо батыл, шайкеш реакция ала турган кылмыштардын катарына кирет да. Ошондуктан биз бүгүнкү дүйнө чабытта көз чаптырып көргөлө, ошол мындай окуялар ушул биздикине окшош бир мамлекеттин жаранын башка мамлекет, ошол мамлекеттен же башка жактан уурдап кеткени фактысы бул сейрек кездешет. Жок эмес, бирок сейрек кездешкен окуялардын бири да. Алмаз мырза, туура айтып жатасыз. Эми кандай өлкө болбосун өзүнүн мамлекеттин улуттук коопсуздугун сакташ үчүн ушундай атайын кызматтар, чалгынчы кызматтар иштейт экен да. Чет өлкөлөрдө, башка жерлерде. Андыктан Түркия мисалы бүгүнкү күндө ушул ФЕТОго түзүнсүз байланышы бар деген ушул күлөнчүлөрдү айрыкча Африка өлкөлөрүнөн, Европадан, Борбордук Азиядан терип, издеп, анан өз өлкөсүнө алып келип, сот жообуна тартуу аракеттерин көрүп жатышат да. Эми албетте ар бир мамлекет өзүнүн улуттук мамлекеттик кызыкчылыгын коргогонго укуктуу жана милдеттүү. Бирок ошол эле мезгилде башка мамлекеттердин суверендүүлүгүнө шек келтирбөөгө, дипломатиялык, эл аралык келишимдерди бузбоого тийиш да. Өзүнүн жаранын коопсуздугун коргоо, өзүнүн жараны үчүн каякта болбосун кам көрүү, бул ушул мамлекеттин негизги өзөктүү, түпкү функцияларынын, милдеттеринин бири да. Илгери мындан биздин заманга чейинки жылдары Афинанын башчысы Перикл айткандай, каякта болсо дагы Афинанын жаранын Афина бийлиги өлүүбү же тирүүбү кам көрөт, сөөгүн кордобойт, тирүүсүндө кор кылбайт деп, сыйлайт деп жарыялаган. Мына ушул принцип бардык мамлекеттерге мүнөздүү болууга тийиш. Ошол мамлекеттер ошонун үстүнөн кам көрүп, ошонун үстүнөн иштейт да. Жана айтып аткандай негизги функциясы. Эми тарыхта болгон мындай окуялар, мисалы эң мындай өтө белгилүүсү бул Адольф Эйхман деген белгилүү нацисти Аргентинадан 1960 жылы Израилдин атайын кызматы Моссад ийгиликтүү операция уюштуруп, таап, издеп, көп убакыт бою анын артынан аңдып, абдан бир кылдат операция аркылуу Израилге алып келип, Израилде соттогон. Көпчүлүктүн көзүнчө ачык сот болуп, анан ошол еврей улутуна каршы геноцидке активдүү катышкан, оор кылмыштарды жасаган өтө коркунучтуу кылмышкер катары жазалап, еврей элинин бир аз көксөсү сууп, анан Израиль мамлекети өзүнүн израилдиктерге, еврей улутуна кылмыш кылган жарандарды каякта болсо да таап жазалай ала турган ошого жөндөмдүү мамлекет экендигин даңазалагысы келген да. Бул албетте Аргентинанын абдан чоң нааразычылыгын жараткан. ООНдо атайын резолюция кабыл алуу жетишилген. Голда Меир ошол мезгилде кийин өкмөт башчысы болгон, ошол мезгилдеги тышкы иштер министри Голда Меир ошол ООНдун коопсуздук кеңешинде Аргентина өкмөтүнөн, Аргентина элинен кечирим сурап, бирок муну ушул уурдап кетүүнү еврей ыктыярчылары ишке ашырган операция, анткени ошол ыза болуп калган, бир туугандарын жоготкон, ошондо жанагындай миңдеген адамдарды кырган нацисти эч кандай актоого жатпайт. Биз албетте кечирим сурайбыз, бирок бул айласынан барган, өзүн өзү актаган моралдык кадам деп актанышкан да. Кийин ондогон жылдардан кийин гана Аргентинанын өкмөт башчысы башка кырдаалда ошол еврей элине нацисттерди баш калкалатып, ошолорго жан тарткандыгы үчүн албетте кечирим сурамыш болгон да. Мына ушул операция абдан белгилүү. Калган учурларда мына мындай
уурдап кетүү. Ал тургай өзүнүн аймагында өзүнүн жараны эмес, өзүнүн аймагында башка өлкөнүн жаранын башка өлкөнүн атайын кызматы уурдап кеткендиги фактысы абдан мындай бир мамлекеттер ортосунда дипломатиялык жаңжалга алып келип, нааразычылык жаратып, анан ошол кечирим сурап, мына ушундай эл аралык нормаларга ылайык жоопкерчиликтин чаралары каралган да. Эми түрктүн атайын кызматтары мына Африкадан деле жанагындай билим берүү жаатындагы ишмерлерди ошо жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп алып, өздөрүнө алып кеткен учурлар болгон экен да. Биздин белгилүү журналист, тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин дагы ушул Фейсбукта билдирген маалыматы боюнча ушул Талант Дүйшөбаев деле Испаниянын жарандыгын алганын баарыбыз билебиз. Керек болсо Испаниянын ардактуу атуулу болуп саналат да. Мына ошол Германияга бир маселелер келип чыкканда Испаниянын бийлиги Талантты бошотуп алган экен да. Бул жерде кеп Талант Дүйшөбаевдин белгилүү жаран экендиги эмес, бул жерде ушул мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин кадыр баркы жөнүндө кеп болуп жатат да. Андыктан эгерде Кыргызстан өз жаранын башка мамлекеттин жанагындай кысымдарынан, уурдап кетүүлөрүнөн коргоп алуу зарылчылыгы бар болсо, бул мыйзам ченемдүү болсо, аны эмне үчүн аткарбаш керек? Бул жагынан биздин мамлекеттик бийлик дагы өз тиешелүү кызматтарын аткарууга тийиш деп эсептеп жатышат да коомчулук. Эми экстрадиция тууралуу, эки өлкө бири-бирине укуктук жактан жардам берүү тууралуу көп эле эл аралык макулдашуу келишимдер түзүлөт. Мунун ичинде Россия менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосунда түзүлгөн бир катар келишимге карабастан, бул келишимдер бузулган учурлар абдан эле көп болуптур да. Мисалы 2017-жылы эле ушул Россиянын Америка Кошмо Штаттары тарабынан уурдалып кеткен бир 30га жакын ушундай бир учурлар болгон экен да. Мисалы Виктор Бут деген ишкерди курал-жарак сатып жүрөт деп Таиландда. Ошол Таиландтан кармап кетишкен. Аны 25 жылга түрмөгө кесип коюшкан. Учкуч Ярошенко Константин дегенди 2010-жылы Либерияда Американын атайын кызматы ушул кармап кеткен да. Баарыбызга белгилүү болгондой, мамлекеттик думанын депутаты Россиядагы Валерий Селезнёвдун уулу Роман Селезнёвду Мальдивтердин аралынан уурдап кетишкен да. Анткени Америка Кошмо Штаты Роман Селезнёвду кибер уурулук боюнча ушул айыпка чыккан. Анан 27 жылга эркинен ажыратып коюшкан. Бир катар эл аралык ушундай бир жана укуктук ушундай бир араздашуулар болуп, ушундай мыйзамсыз аны кармап кеткендиги тууралуу абдан чоң талаш тартыш болгон да. Бүгүндө мындай учурлар жанагы биз Моссадты мисал келтирдик. Убагында мисалы Иранда жанагындай ядролук куралдарды өнүктүрүү боюнча чоң илимпосту өлтүрүп кеткен 2020-жылы мына жакында эле. Мына бул боюнча дагы абдан чоң ушундай бир эл аралык деңгээлдеги өзүчүү талаш тартыш болду да. Ошентип тилекке каршы Кыргызстандын жаранын уурдалып кетиши бийликти убайга салып, түйшүк жаратып, коомчулукту түйшөлтүп турат. Мындан эми чыгуунун жолу ушул эл аралык укуктук нормаларга, тактап айтканда бир мамлекеттин суверенитетин, бүтүндүгүн шек келбестигин, анын улуулугун сыйлоо принцибинде ушул дипломатиялык жол аркылуу абдан катуу, кылдат, өжөр, жетиштүү чараларды көрүү аркылуу гана аракеттер жасалууга тийиш деп эсептейбиз. Орханын андынын уурдалышынан кийин коомдук ишмер Алмаз Окин жана журналист Азимжан Ибраимов адам ордоону эл аралык укук өңүтүнөн талкуулашты. Ушу менен BBC-ден уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Соңунда бүгүнкү күндүн баш жаңылыктарын эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз-тажик чек арасында бейшембиде кайрадан чыр чыгып, кыргызстандык бир жоокер каза тапканын чек ара кызматы тастыктады. Коронавирустан соңку суткада Кыргызстанда 10 бейтап көз жумду. Оору дагы 1319 адамга жукту. Кошмо Штаттары Кыргызстанда мамлекеттик эмес уюмдарда отчет берүүгө милдеттендирген мыйзам кабыл алынганына тынчсыздануусун билдирди. Бүгүнкү берүүнү алып барган мен Эленура Сагындык кызы болдум. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Алдыдагы дем алыштар ойдогудай өтсүн. Саламатта калыңыздар.